Чындыгында инсан өзүнүн кемчилигини билип, ошол нерсени оңдоп, жакшыга алмаштырыш үчүн эң биринчи инсанда каалоо болуш керек. Эмнеге дегенде көпчүлүк адамдарды билебиз, ошол өзүндөгү кемчиликти билет, бирок оңдогонго, алдыга жылганга каалоо болбогондуктан ошол кемчилик өмүр бою же болбосо көптөгөн жылдар бою ошол кемчиликтен арылбастан жүргөндөрдү билебиз. Эң эле жөнөкөй жанагы чыгым чегип жүргөндөр, ичкендер мисалы үчүн. Чыныгы каалоо жүрөктөн берилип, күчтүү каалоо болбогондуктан ошол катаны кайрадан кайра кайталап жүргөндөрдү билебиз. Ошондуктан эң биринчи кимде ким өзүнүн кулк мүнөзүнү оңдойм деген болгон болсо, ошол ичкен болсун, чеккен болсун, ачууланган, көрө албастык, жалган сүйлөгөн, кандай кемчилик болсо дагы ошол кемчиликтен арылууну, таштаганды, жакшыга алмаштырганды кааласа, эң биринчи ал адамда күчтүү каалоо болуш керек экен. Эгерде ошол адамда каалоо болгон болсо, анан кийинки этапка өткөнгө, башкасыны жакшы адеп акылактык, жакшы кулк мүнөздү өзүнө сиңиргенге аракет кылат экен. Пайгамбарыбыздын хадисинде айтат: "Kullu mauludin yuladu ala fitra, hatta yu'rib anhu lisanuhu fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi." Чындыгында инсан өзү биринчи төрөлгөндө табиятта табигый жакшы нерсе менен төрөлөт. Кичинекей баланын ал жалган сүйлөбөйт, ал жаман иштерди кылбайт өзү негизи табиятынан. Бирок ошол чөйрөдө чоңоюп, ата энесинин астында чоңоюп, мектепке барганда, окуганда, жандагы достору болуп, ошентип ал бала чоңойгон сайын кайсы бир агымга, кайсы бир жүрүм турумга, кайсы бир адеп акылакка көнүп, көрүп, андан кийин бала чоңойгондон кийин ошол жүрүм турум, ошол мүнөз аны менен ар дайым шериктеш болуп, ар дайым бирге жүрө турган болот экен. Ошондуктан эң биринчи, эгерде балабыз жаш болгон болсо, баланы жашынан айтып түшүндүрүп, эң биринчиси өзүбүз үлгү болушубуз керек.